эртең эле бизде жогорку кеңештин шайлоосу болот. Анан кийин башка улуттун өкүлдөрү боюнча маселе чыгып калбайбы бул жерде? Мындай чоң жогорку бийлик бутагына барууну максат кылса, анда тил үйрөнүүсү бул маселе жаратпайт болуш керек. Эки мыйзам топтомубуз ушул 23-жылы кабыл алынган мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга шайкеш келтирүү максатында ушундай өзгөртүүлөрдү сунушталган мыйзам долбоору менен келдик сиздерге. Рахмат. Урматтуу депутаттар, доклад бүттү. Азыр суроолорго өтөбүз. Мелис мырза, мен бир эле суроо тактоо үчүн билип алайынчы. Мына мыйзам долбоорунун жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ченемдик актыларынын аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билиш керек деп атат. Мына эртең эле бизде жогорку кеңештин шайлоосу болот. Анан кийин башка улуттун өкүлдөрү боюнча маселе чыгып калбайбы бул жерде? Азыр бул 3 окуудан өткөндөн кийин кол коюлса эле бул күчүнө кирет да, Ооба. Анан кандай болуп калат ушул маселе? Кыргыз Республикасында жашаган этностук азчылыктарга ошо тил билүү, тил үйрөнүү боюнча шарттар түзүлүп атат, курстар иштелип атат. Жалаң гана курстар эмес, онлайн түрүндө же болбосо электрондук колдонмолор аркылуу дагы тилди үйрөнүүгө атайын бизде колдонмолор иштелип чыгып атат кыргыз тилин үйрөтүү боюнча. Бул боюнча Кыргыз Республикасында жашаган этностук азчылыктардын эне тилинен биздин кыргыз тилин үйрөнүү боюнча дагы ошондой иштер көрүлүп атат. Мындан ары бул мамлекеттик тилди билүү талабы менимче бул турмуштун мындай кадыр эсе көрүнүшкө айланат эле болуш керек деп. Мен бардыгын түшүнүп атам, ушу сизди ушул комиссиянын төрагасы катары оюңузду билип коеюн деп атам да. Эртең маселе болуп калса бул боюнча кандайдыр бир мындай чектөөлөр болуп калабы деген ойда, бирок бардыгы билиш керек. Ага бир макулбуз, конституциялык мыйзам, өзүбүз колдогонбуз. Бирок эртеңки күнү мына 26 шайлоо башка улуттар Менимче Чолпон айым мындай да, жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон адам мындай чоң жогорку бийлик бутагына барууну максат кылса, анда тил үйрөнүүсү бул маселе жаратпайт болуш керек. Себеби Кыргыз Республикасында 3 бийлик бутагынын мыйзам чыгаруу бутагына барып аткан адам мамлекеттик тил билүүсү бул мындай кадыр эсе мыйзам ченемдүү эле көрүнүш деп ойлойм. Жок, ошону атайын билип коеюн дедим. Кийинки сөз Дастан Арысбековичте.